кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Жакшы. Бүгүн биз Экострой компаниясынын төрүндө конокто отурабыз. Азамат мырза, алгач айтып берсеңиз, кайсыл жерде турабыз азыр? Саламатсыздарбы? Биз бүгүн Экострой компаниясынын лабораториясындабыз. Бул жерде чыгарылган товардык бетондордун ошо сапатын ушул жерден текшеребиз. Бишкек шаарында, Бишкек каласынын көптөгөн чоң курулуш компанияларына бетонду беребиз. Биринчи ошо товардык бетонду берерде биз эң биринчи ошо бетондун сапатына көп көңүл бурушубуз керек. Бетондун сапатын жакшы кылыш үчүн кум таза болуш керек. Кумдун, мисалы бул жерде бизде мына кум бар. Мында келген кум, бул кумду биз карьерден, өзүбүздүн карьерибиз бар, ошо карьерден алабыз. Бул кум уже жуулган таза кум. Бул кумду бул жерде электерибиз бар. Ошо электерден элеп туруп, кумдун фракцияларын чыгарып алабыз. Бул жерде мындай топурак болбош керек. Топурак бир аз топурак болуш керек, кичине. А так калгандардын баары бул жерде кум. Анан ушул фракция деп коет, ошо ар кандай түрлүү фракциялар. Анан бул дагы уже таза жуулган. Эгерде кандайдыр жуулбаган кир болуп калса да бул бетон сапатын биз бузуп алабыз. Ошон үчүн биз бетонго кандай болуш керек негизи бетонго? Таштар, бетонго кошулган таштар мисалы үчүн мындай орусча айтканда мына рваный деп коет. Мындай жарылып сынган таштар болуш керек да. Идеалдуу ушундай таштар экен. Да, ушундай сынган таштарды колдонушубуз керек. Анткени бетондун өзүнүн структурасы болот. Бул жерде уже Гостройдон текшеришет. Башка дагы Гостройдон башка дагы независимый лабораториялар бар. Алардан да келип текшергенде бетондун мондай кубиктерин алгандан кийин бетондун ичинде өзүнүн структурасын карашат да. Демек, бетондун ичинде эгерде баягы тоголок жылмакай таш болуп турган болсо, анда тоголок жылмакай таштар кошулбай койбойт. Бир аз өзүнүн нормасы бар, ошо менен кирип кетет. А так көбүнчө тоголок таштар болгондо уже бетон уже трещина бериши. Азамат мырза, могу артыбызда эмне болуп атат, ошону бир завод боюнча маалымат берип кетпейсизби? Кстати, завод боюнча маалымат берсем, анда бул жерде биздин территорияда ошо 2 завод менен иштейбиз. Бул жерде чоң заводубуз бул жерде саатына 140 куб бетон чыгарат, 1 саатта производительность. Анан бул жерде экинчи завод бар. Экинчи завод 60 куб саатына чыгарат. Ошондо 1 саатта 200 куб бетон бере алабыз курулуш компанияларына. Бул жерде биз курулуш компанияларына бетон бергенде ар бир партиядан ушундай бир кубиктерди алабыз. Кубиктер куюлат. Бул канча турат? Бул 28 күн турат. 7 күндө 3 кубик сынат. 28 күндө дагы 3 кубик сындырып, анан жана курулуш компанияларына 28 күндө бетон өзүнүн күчүн алат. 28 күндөн кийин анан ошо курулуш компанияларынын технический отделдерин ошо биз бетондун протоколдорун беребиз. Мисалы үчүн Royal Construction бүгүн заказ кылып бетон алып атса, биздин компаниядан лаборанттар ошо объектиге барат. Барганда биздин миксерлер келгенде ошо миксерлерден ушундай кубиктерди алып, ошол жерден объектинин өзүнөн куюшат. Ал жерден прорабтар, технадзорлор кол коет. Кол коюп, анан алып келип бияка бизге салабыз. Алар да өзлөрү да алып калышат. Аларды да өзлөрү башка жерден да сындырышат, башка лабораториялардан. Биз да өзүбүз алып келип, өзүбүздүн кубиктерди сындырып беребиз. Кар жаап атканда -10 болуп калган, негизи бетон куюлабы же куюлбайбы? Мисалы мындай да, если буяктан карьерден келгенде, кумдар келгенде карьерден жуулуп келет да кумчу. Анан жуулуп келгенден кийин кум келгенде уже буяктан кум тоңуп калат, таштар тоңуп калат. Анан тияктан заводдун ичине киргенде казанга түшкөнү оорураак болуп калат, ошол үчүн токтотобуз. Эгерде кургак кум болуп, запасыбыз болуп, шебендер кургак боло турган болсо, биз -10 деле бере беребиз. Эгерде курулуш компаниялары утеплениясы даяр болуп утеплять этсе, биз бере беребиз -10. Атайын бетонго кышкы каткылар кошулат. Антифриз, кадимкидей баягы машиналар колдонгон антифриз сыяктуу элеби? Жок, ал башка, бул химический составы башкача. Атайын курулуш материал, курулуш именно ошо бетонго деп супер пластификатор деп коебуз, ошолор колдонот. Моундай бир нерсе бар да негизи байке. Өзгөчө советтик союздар убагында адамдардан сурасаңчы, ошол убактагы бетондордун сапаты укмуш сонун болчу. Азыр сапат бузулду деген миф бар да. Кандай дейсиз ошого? Жок, мен ал мифке кошулбайм го. Анткени азыркы күндө бетондун сапаты менимче союз убагынан
кыйла жакшы болуш керек азыр. Анткени Союз убагында эми билбейбиз, бирок Союз убагында мындай чоң курулуштар курулган эмес. Азыр 24 кабат үйлөр курулуп атат, 30 кабат үйлөр бар Бишкекте. Анан ал жерге азыр күчтүү бетондор талап кылынат. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү күндө бетон сапаты, технологиясы да өзгөрдү. Баягы кийим составдары Жылдан жылга анан заводдо сууларды кышында уже суук болуп баштаганда эле уже бизде заводдун ичинде чоң резервуарлар бар. Ал резервуарлар 80 градуска чейин ошо ысып турат суулар. Бетонду ысык суу менен беребиз. Объектиге барган шактуу, что бетон муздабашы керек. Конструкцияга 12-13 градус менен уже кирет бетон ысырып. Ошондойбу? Туугандар, өзүңөр көргөндөй эле ушул жерде оператор отурат экен жана негизи бетондун өндүрүшүндө адам баласы киришпейт экен. Болгон оператор өзү рецептин туура баягы кайсы материалды канчасын алуу керектигин гана коюп коет экен да, ошону текшерип турат экен туугандар. Андыктан ушул жерден карасаңыздар өзү баягы бетон автоматтык түрдө түшүп, жана жүктөлүп кете берет экен. Мирлан мырза менен уже иштешкенибизге 6 жылдан ашык убакыт болуп калды. 6 жылдан бери биз аябай биздин компаниянын атынан жыл сайын ар жолуккан сайын ошо Мирлан мырзага чоң ыраазычылыктарды айтып келебиз. Анткени бул абдан жакшы, бүгүнкү күндөгү аябай жакшы кыйын курулушчу деп айтсам болот. Жакшы кыйын менеджер. Жумушун ар бир жумушту баштаганда, ар бир жумушту туура уюштуруп, туура жолго салыш это бул бизнестин биринчи ыкмалары деп ойлойм. Анан ошон үчүн бул Мирлан мырза бүт талаптарын ошо жасап, ошо бүгүнкү күндө Royal Construction азыр алдыдагы жакшы фирма деп эсептейбиз. Осы пландарыңыз ишке ашсын баке. Рахмат. Заводуңуздарда берекелүү болсун. Мындан буюрса бизге окшогон Royal Constructionга окшогон жакшы клиенттер, партнерлор көбөйө берсин баке. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, чоң рахмат. Айтканыңыз келсин. Рахмат.